урматтуу замандаштарым. Мен бийиктен туруп сүйлөгүм келген, сериге чыгып алып. Анан кайра бияка түштүм. Эмне себептен дегенде, адамдын же ашказаны иштейт, же башказаны иштейт. Ал жака чыксам торт көрүнүп турат экен көзүмө. Тортты көргөндө башказаны иштебей калат. Ошон үчүн көңүл башка жака бөлүнүп кетпесин деп бул жака келдим. Бул бир. Экинчиден, көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Адамдын көрүшкөн өзү бир рызкы, дөөлөт. Канча адамдар бар, бетме-бет келет, бирок көрүшө албайт. Анткени көз иштебейт, көз көрбөйт. Көз көрүш үчүн эки нур керек. Биринчиси жарык нур керек. Экинчи көздүн өзүнүн нуру керек. Жарык нур болгон менен көздүн нуру болбосо, ал көз көрө албайт. Ошон үчүн көздөшөлү, жүздөшөлү деген сөз бекер сөз эмес. Силерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Дароо эле иштен баштайлы анда. Бир падыша өзүнүн вазирине бир тапшырма берет. Мен сага деп 3 суроо берем. Эгерде 3 суроого так жооп берсең, падышалыгымдын жарымын берем дейт. Эгерде так жооп таба албасаң, анда бере албайм. Балким жазасын берем дейт. Биринчи суроо дейт. Дүйнөдөгү эң акыйкат нерсе эмне дегенде, падышанын вазири ойлонуп келип жообун таап алат. Өлүм деп. Чындап, өмүрдө канча максат коесуң, канча тилек кыласың, бирөөсүнө жетесиң, бирөөсүнө жетпейсиң. Bir жерде bir арзуң бар, bir арманың бар, bir тилегиң бар, bir муктаждыгың бар, бардыгы аткарыла бербейт, бирок бир нерсе сөзсүз болот, анын аты өлүм. Качан төрөлгөнүн бардыгы билет, бирок качан кетерин эч ким билбейт. Ошон үчүн эч кимдин көңүлүн оорутпагыла. Бүгүн балким бирөөнүн көңүлүн ооруттуң, балким ал киши үчүн акыркы күндүр, же сен үчүн акыркы күндүр. Акыретке капалык менен жүрөк оорутуп кеткенден Кудай сактасын. Өзгөчө ата менен апа. Гарантия, эгерде атаңды капа кылып койдуң, апаңды капа кылып койдуң, ошол бойдон акыртка кетип кала турган болсо, бул дүйнөң деги эле ожалбайт, ишенип кой. Эч качан өспөйсүң, өнбөйсүң. Канча бай бол, канча бий бол, ошол рызкы жукпайт, ошол жакшылык сага жукпайт. Ошон үчүн биринчи акыйкат нерсе эмне дегенде, вазир таап алат, өлүм дейт. Эң туруксуз нерсе эмне дейт экинчиси. Вазир ойлонуп келип анда табат, анын аты өмүр дейт. Жашоо, өмүр. Карасаң, кечеги бар нерсе бүгүн жок, бүгүнкү бар нерсе эртеге жок, бүгүн жок нерсе эртеге бар. Бирок ошо меники деп эч качан айта албайсың. Оомат дейт, оошот ырыс чугушат. Оомат тоголок дейт, мене жалпак дейт. Бирдеги бар нерсе бирде жок, кече анда эле, бүгүн сенде. Анан үчүнчү суроону берет. Эң таттуу эмне дегенде таба албай калат. Аны айтып көрөт, муну айтып көрөт. Балким тортты айткандыр, балким балды айткандыр, балким тилди айткандыр. Дагы бир жообу бар. Эң таттуу эмне десе тил дейт, эң ачуу эмне десе тил дейт. Бирок падыша ал жоопты кабыл албайт, бул туура эмес дейт. Анан убакыт сурап кетет, падышанын жарымын алып койгон жакшы да, туурабы? Падышалыктын жарымын алыш үчүн бир убакыт бериңиз, ойлонуп келейин, издеп келейин, ушунун жообун деп туруп, бирче айтканда без содержания алып, эмгек өргүсүн алып туруп, вазир эл кыдырып кетет. Ошондой да бир койчу, аябай акылман, таанышман, ошол жообун таба алат болуш керек деп. Чындап эле бир чөлгө барса, койчу кою менен алек болуп атат, баягы айткан койчу ошол экен, айтат. Сага бир иш менен келмеле. Кандай иш? Бир суроом бар эле. Ошонун жообун таап бере аласыңбы? Айтыңыз, вазирим. Дүйнөдөгү эң таттуу нерсе эмне дегенде, вазир айтат, мен мунун жообун билем дейт. Айта калчы десе айтпайм дейт. Бир шартым бар дейт. Эгерде ошону айтсаңыз, мен айтканды кыла турган болсоңуз, мен сизге жообун айтам деген экен. Эмне деп ойлойт? Балким акча сурайт, алтын сурайт, күмүш сурайт, бийлик сурайт, баламды бир жака жайгаштырып кой деп сурайт, жок андай эмес. Кандай талап десе, менин итим менен бирге итимдин табагынан тамак жейс, ошондон кийин гана мен сизге жообун айтам дейт. Вазир деген ушундай, ал премьер-министр деген сөз, ал жогорку кеңештин төрагасы деген сөз. Өлкөдөгү экинчи адам, ал анча-мынча адам менен да тамак ичпейт. Ит менен тамак ичсең, ошонун табагынан, анан мен сага жообун айтам деп койчу айтып атат. Ары ойлонот, бери ойлонот, эки жакты карайт, эми бир жолу ичсе ичип коюп турмун эми. Бирок ошону менен Кудай буйрса падышалыктын жарымын ала турган болуп атам, эч ким деле көрбөйт болуш керек деп макулдукту берет. Айтат, эч ким айтпайсың деп койчуга. Итке тамак куйганда ит келип жалай баштаган мезгилде, вазир да башын салар мезгилде акырын желкесинен кармап токтотот. Токтоңуз, вазирим, кантип эле мен сизди ушуга буйрайм. Эми түшүндүңүзбү дейт. Эмнени түшүндүңбү десе, адам үчүн эң таттуу нерсе бул максат деген экен. Сиздин максатыңыз падышанын берген суроосуна туура жооп табыш, ошол максатка жетиш үчүн ит менен дагы бир табактан тамак жегенден, ит менен табакташ болгондон жийиркенген жоксуз, баш тарткан жоксуз. Адамды бардык ишке кайрыла турган, бардык нерсе алып бара турган нерсе анын максаты деген экен. Балдарым, кыздарым, максатыңар барбы? Бул жерге силерди алып келген нерсе эмне? Максат.
Акчаңарды кетирип аткан нерсе эмне? Максат. Ошого кайылсыңар. Ач калып атасыңар, кеч калып атасыңар, кээде муктаждык, ошого карабай келип атасыңар. Бул жакта бирөөңөрдүн үйүңөрдө болушу мүмкүн. Тагынкына келдиң, досуңкына келдиң, бир тууганыңкына келдиң, балким досуңдун атасыныкына келдиң. Бирөө жактырат, бирөө жактырбайт. Чөнтөгүмдө акча болсо бирдеме көтөрүп барсам жакшы болот эле деп ыңгайсыз болуп атасыңарбы? Бирөөнүн үйүндө жүргөндө дайым адам ошондой. Бул жерде бирөө күлүп ийди. Жегиң келбесе да жебем, курсагым ток деп ыңгайсыз болуп жашайсың. Бирок ушунда береке. Эмне себептен дегенде көпчүлүк ойлойт. Төрдө жатып алып жумшак мамыкты илим алам деп. Илим андайга жукпайт. Илимди жараткан мусафирчиликка койгон, машакаттуу жашоого койгон. Ошого ишенип койгула. Байкасаңар, бүт региондон келгендер жакшы илим билим алат, карьерасын жакшы кылат. Бишкекте жашап, Бишкекте чоңойгондордун көпчүлүгү илим билим жагынан, карьера жагынан артта калып атат. Эмне себептен дегенде тигилер келди. Ал жашоосу бар, бул жашоосу бар. Бул жактагы машакат, бул жактагы убарагерчилик, бул жактагы мусафирчилик, мына ошол адамга чоң мотивация берет. Качан токчулук келгенде, байгерчилик келгенде, адам максатына толук жетип бүткөндө, кадимкидей мотивациясын жоготуп алат. Мен силерден сурандарым, эч качан мотивацияны жоготпогула. Мотивацияны жоготпош үчүн максатың чоң болсун, анан алысыраак эле кой. Максатыңды коюп 2 жылда жетип алсаң, кадимкидей стресс болосуң. Биринчи жолу айга бут койгон кишинин аты ким эле? Нил Армстронг. 1969 жылы 20 июльда деп жүрөт, июнда деп. 21 июнда деген талаш бар, анткени айдагы убакыт башка болчу. Өзү 21 экен, бирок 20 июль деп кала берди, ошо бойдон кала берсин, кеп анда эмес. Ошол киши өзүнүн командасы менен айга чыгып бут койгондон кийин көпкө чейин өзүнө келе алган эмес экен. Жашоосунун маңызын жоготуп, жашагысы келбей, кыйналып, кыймылдай албай, алга умтула албай өтө кыйналган экен. Эмнеге билесиңерби? Себеби максатына жетип алды да, андан нары каяка барыш адам үчүн мунарык. Эсимде бар, мен Японияда жүргөндө диссертация жазганбыз. Диссертацияга атайын убакыт берилет. Ушунчалык кыйналганмын, изденгенмин, иликтөөлөрдү кылганмын. Ал жакта айткы го, secondary data, primary data деген түшүнүк бар. Бирөөдөн интервью аласың, китептерди издейсиң, бияка буйрутма бересиң. Ошентип жүрүп кыйналып бүтүп алгандан кийин жашоонун маңызы мага такыр болбой калган. Качан Кыргызстаныма кетем? Ойлогонмун. Аны бүткөндөн кийин Окинава барам, андан кийин түндүк жагына барам, Японияны кыдырам, тигинтем, мынтем. Жок, максатыңа жеткенден кийин кадимкидей мотивацияны жоготуп коесуң. Ошон үчүн максатты узакка койгула. Дароо жетип алган ал максат эмес. Болсо дагы ал жеңил максат, оңой максат. Чыныгы максатты узагыракка койгула, ошол силерге мотор болот, ошол силерге генератор болот, ошол силерге мотивация болот. Менин биринчи тилегим ошол. Экинчиден, бул жака келгендер жөнөкөй балдар эмес, бүт амбициясы балдар. Мен жакшы маанайда айтып атам. Өссөм, өнсөм, келечегим кең болсо, ошон үчүн келип атасыңар да. Болсо жөн келбейт элеңер да. Азыркы эң кыйналган сурооңор кайсыл кесипти тандайм? Ошол. Бизде адамдардын тандоо кылышы аябай кыйын. Немистерде бул проблема эмес, анткени бала кезинен тандайт. Ата-энеси жардам берет, жөндөмүнө карайт, ошого карата инвестиция, багыт берет. Бизде сотка берип чоңойтуп койду. Анан 11 класста ойлоно баштайсың, атаң айтат, сен врач болосуң. Неге врач болом десе, мен врач боло албай калганмын дейт. Тандоо критерийлери да туура эмес. Ошентип отуруп, өзүң врач болгуң келбейт, максатың башка, тилегиң башка, дизайнер болом десең айтат. Аны эмне кыласың, башыңа тартасыңбы? Атаң, апаң чечип келген, дагы деле атаң менен апаң менен кеңешесиң. Же алардан жартылуу кеңеш жок, же өзүң чече албай аябай кыйналып атасыңарбы? Бирок силерге бирдекен айтайын. Балдарым, кыздарым, истихараны кылгыла, жакшы кесип тандагыла, деги эле кесиптин жаманы жок. Кесиптин бардыгы эле жакшы. Бирок кесипти кандай ниет менен тандайсың, ошол маанилүү. Кесиптин жаманы жок, бирок ниеттин жаманы болот. Мен билем, юрфакка тапшырып аткан мезгилде бала кезинен юрист болом деп айтат элем, өзүмдүн эле бир жакын туугандарымдын бирөөсү, чоң киши айтып атат. Мен кийин мындай үй салам десем, сен кийин юрист болсоң, прокурор болосуң, түшкөн параларыңдан мага жөнөтүп турсаң, ошол үйдү мен салып берем деп. Бала кезинде айткан ушул сөздү. Кичинекей балага айтып атат. Сага келген паралардан мага жөнөтүп тур, мен ошондон сага үй салып берем. Демек түшүнүктүү, ал киши эгерде ошол окуу жайга барса, кандай максат менен барар? Берекелерим, юрфакка тапшырганда мен сот болом, анан кийин паралам, ошентип анан байым деген максат болсо, юрист болбой эле калгыла. Ким прокуратурга барып, адамдардын көз жашы менен, тагдыр менен соода кылам десе, барбай эле койгула. Ким медик болуп алып туруп, юрфа менен келишим түзүп, тияктан процент алып, элди алдап, акча табам десе, медфакка барбай эле койгула. Анткени адамдын ниети бар го, эң башкысы ошол. Ниет эки пункттан турат. Биринчиси адалдан рызкы табам деш керек. Экинчиси элге пайдам тийсин деш керек. Эстеп калыңарбы?
Адалдан рызкы табам, элге пайдам тийсин. Ушул 2 пункт болбосо тандабай эле койгула. Анткени көпчүлүк ойлойт. Байым, ана бийликке жетсем. Байлык менен бийлик. Көп адамдардын максаты ошол. Ушул эң туура эмес максат, эң адамды алдап кое турган максат. Неге билесиңерби? Байлыкка да эч ким жетпейт, бийликке да эч ким жетпейт. Жеткенде анын түбүнө жетпейт. Мисалы, адам бийликке жеткенден кийин кала берсем деп тилек кылат экен, ошол жактан кеткиси келбей калат экен. Мен деле бийликке келип атам, Кудай ошону сезимден сактасын. Бирок көрүп атасыңар дүйнөдө канча адамдар бийликке жетип алды, ошону таштабайм, ошол жерде түбөлүк болом деп өздөрүнүн баштарына өздөрү балекетти чакырып атат. Акыркы окуяларды көрүп атасыңар, тияк бияктардагы. Ошо да буга мисал. Эми байлыкка келгенде байлыктын да түбүнө эч ким жетпейт. Бир убактарда Билл Гейтстин байлыгы 100 миллиардка жеткен. Ошо менен токтогон жок да, дагы деле кетип атат. Азыр Илон Масктын байлыгы канчага жетти, токтогон жок, дагы деле кетип атат. Бир күнү өлөт, ошонун баары аркада калат. Жообун бере турган өзү, ким каяка буйрат, кайсыл жакка колдонот, кайсыл жакка инвестиция кылат, бир жараткан билет. Ошон үчүн байлык үчүн, бийлик үчүн кесип тандай турган болсоң, анда даш боласың. 2 тилекти дагы бир жолу кайталайм. Ниетиңер адамдарга пайдаңар тийиш үчүн болсун, анан тапкан рызкыңар адалдан болсун. Эң башкысы мына ушул. Чындап эле, эгерде тапканың адалдан болсо, адамдарга пайдаң тийсе, дайыма көңүлүң көтөрүлүп жүрөт. Ушуга ишенип койгула. Оюңар тунук болот, жашооңор маңыздуу болот, дайыма бакубат жүрөсүңөр, кубанып жүрөсүңөр. Бул бир өзүңө да пайдалуу, өзгөгө да пайдалуу, адамдын көңүлүн көтөрөсүң. Эгерде кесиби менен байлык, бийлик топтойм десең, анда бирөөгө зыяның тиет, бирөөнү кыжылат кыласың. Өзүңө да зыян, өзгөгө дагы жакшылыгың тийбейт. Мен жакында элди кыдырып келдим, депутат катары. Ошол жерде адамдардын бир арман, арзуулары аябай көп экен. Айтып атышат. Дайыма көрүнгөнү барабыз дейт айылда. Ден соолук проблема болгондо көрүнгөнү барабыз дейт. Бирок ал жакта барарың менен бир жеке менчик клиникаларга жөнөтүп коет дейт. Бардагы Юрфага бар, Тияка бар, бул жакка бар, дагы эмнелер бар? Аква бир беле дегени бар экен. Human бирдеме дегени бар экен. Айтыр ошолорго жиберет дейт. 8.000, 9.000 акча кетет. Айылда бул өтө чоң акча. Айылда эмес, шаарда деле чоң акча. 8.000 иштеп аткан мугалимдер толтура. Акча кетет дейт, ошону алып келип туруп, анализдин жыйынтыгын берсең, дарыгер карап да койбойт дейт. Жөн эле мынтип туруп, андан кийин каалаган дарыларын жазып берет дейт. Көрсө, ошол кагаздарда, тигилер берген багыттамаларда атайын код болот экен, тигилерге төлөнгөн акчадан буга түшүп турат экен, 30%, 20%. Ошентип жөнөкөй элди ыйлатып атабыз, сыздатып атабыз. Ошентип тапкан акчадан эч качан жакшылык болбойт. Буга терең ишенип койгула. Балдарым, адалдан рызкы тапмай сайын эч качан бактылуу болбойсуң. Биз балдарды бай бол, бий бол дейбиз, бирок бактылуу бол деп айтпайт экенбиз. Ошон үчүн балдарда такыр башка багытта кетип атат ой жүгүрт. Оюң кандай болсо, амалың ошондой болот, амалың кандай болсо, кадамың ошондой болот, кадамың кандай болсо, адамың ошондой болот, адамың кандай болсо, ааламың ошондой болот берекелер. Мен силерден суранам, ойду түздөгүлө. Ойду түздөмөй сайын эч качан туура багытта кете албайсың, ийгиликке жете албайсың, бактылуу боло албайсың, акыретте бейишке түшө албайсың. Үчүнчү маселе. Ата-энеңерди сагындыңарбы? Алыстан келгендер кол көтөрүп койгулачы. Аябай сагындыңарбы? Азыр барасыңар, ата-эне менен жакшы мамиле түзөсүңөр. Ата-энеге жүрөгүңөрдү ачасыңар. Ата-энеге жүрөктү кулпулап койгонсуңар, билесиңерби? Ата-энеге жүрөктү кулпулап койдуңар. Анын бир эле далилин айтып берейинби? Атаңа караганда досуңа көбүрөөк ишенесиң, апаңа караганда курбуңа көбүрөөк ишенесиң. Апаң айтпаганды досуңа айтасың, атаң айтпаганды курбуңа айтасың. Бирок бир дегени түшүн, сенин курбуң, сенин досуң эч качан ата менен апа болуп бере албайт. Бир эле нерсени айтайын. Досуң сага бир кеңеш бергенде өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, андан кийин кеңеш берет. Досум, кайсыл кесипти тандайын деп сурап көрчү. Досуң баары бир пенде да. Кичине ой кетет. Меникине караганда жакшыраак кесип тандап албасын, меникине караганда жакшыраак университет тандап албасын деген ой анда болот. Атаң менен апаңда андай ой болбойт. Unconditional love деп коет. Шарты жок сүйүү. Ата менен апа эч кандай шарт койбой туруп сүйөт. Сен жаман болсоң деле сүйө берет, жакшы болсоң деле сүйө берет. Ката кетирсең деле көңүлүн ортсаң деле сүйө берет. Бирок ошо сен деле сүйө берет экен деп көңүлүн орто бербегиле. Атанын каргышы ок деп бекер айтпайт. Көпчүлүк айтат, эненики анча эмес деп. Эненики Замбиректин огу, Катюшанын огу, атом бомбасы. Болгону эне эч качан дили менен каргабайт, тили менен гана каргайт. Ата бир каргаса дилине түшүп кетиши мүмкүн. Тилиндеги нерсе дилине түшүп эч качан жыргабай каласың. Ошон үчүн көңүлүн орто бербегиле, капа кыла бербегиле, дуңкулдай, коңкулдай бербегиле. Баргыларда жүрөктү ачкыла. Анткени ата менен апа сага жакшылык каалайт, жамандык каалабайт. Апада кызыкчылык 0%, өзүнүн кызыкчылыгы. Атада бир 50% бар. Сага жакшылык кааласа дагы, сага кеңеш берсе дагы атада кичине кызыкчылык бар. Кандай дебейсиңерби? Балам чоңойсо мен ишимди улап кетет. Кийин үй бүлөнүн проблемасын чечет. Муну бизнес түптөп койдум, ошону гүлдөтүп кетет. Атада ошол нерсе бар, апада таптакыр жок.
Башка бирөө сенин сырыңды билип алса, капалыгыңды билип алса, кемчилигиңди билип алса, же сөз кылат, же дүн кылат, бирөөлөргө таркатат, ата менен апа жашырат дагы ошол маселени чечкенге аракет кылат. Айтасыңар го безвыходное положение. Ал сен үчүн безвыходное положение, бирок ата же апа үчүн эмес. Ата апа андан чыгып кеткен, ошол доордон өткөн, ошол проблеманы көргөн, сага жолду таап берет. Ошон үчүн бар да жүрөгүңдү ач. Ата менен сырдаш, апа менен сырдаш. Ар кимге сырыңды айта бербе. Сырыңды айтсаң, ачылган, окулган китепке окшоп каласың, эч кимге кызыгың болбой калат. Өзгөчө жигиттер үйлөнүм деген кыздарга сырды такыр айтпагыла. Үйлөнгөндөн кийин да сырды такыр айтпа. Өлөрүңдү күчүң калса айтып койсоң болот. Баягында мен сага мындай дедим эле го, ошонун сыры мындай болчу деп. Болду, кете бересиң. Ага чейин сырыңды айтып койдуң, окулган китепсиң, кызыксыз жашоо, кунарсыз жашоо, түшкөн кадыр бар, аны менен алыска кете албайсыңар. Мен силерге ушуну айткым келди. Анан дагы бир нерсе, илим билим өтө маанилүү нерсе. Мисалы биз максат менен муктаждыкты алмаштырып алып, туурабы гай? Максат такыр башка нерсе, муктаждык такыр башка нерсе. Болгону 5 муктаждык бар. Тамак аш, ансыз жашай албайсың. Кийим кече, ансыз жашай албайсың. Үй жай, ансыз жашай албайсың. Анан кийин улоо керек. Азыр жөн келе албайсыңар да бул жакта маршрутка менен келип атасыңар. Кийин Кудай буйрса алдыңарда джип болот, Мерседес болот жана башка. Вертолетуңар да болсун, амин. Жеке учагыңар болсун, мен тилегим ошол. Анан дагы бир нерсе бар, нике, үй бүлө. Бирок ошолордун ар биринин илими, билими бар. Мисалы көрүнгөн нерсени жеп атасың, бул туура эмес. Биз тамакты туура эмес жеш боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат экенбиз. Мен азыр аялыма барып айттым. Кече конок отурат, үйүмдө конок отурат. Конок айтып атам. Курсагың ток болсо тамакты жебе деп атам. Аялым мени жаман көрүп атат. Менин айтканым туурабычы, аялым айтканы туурабы? Жеңиз, ичиңиз, алыңыз, түнкү саат 11-ге жакындап калды. Түнкү саат 11-де кой деле чөп жебейт, чын айтайынбы? Бир кыргызда конок чакырганда күндүзгү 3-тө келет, түнкү 3-тө кетет. 2:30-да кыйнап аткан болосуң, мантымды жеп кой, мына 5 бармак келди, ет, ашказан. Биз жегендечи, мал жесе, ит жесе, арстан жесе өлүп калат болчу, шенip койгула. Аябай туура тамактаныш керек. Мисалы териге эмне пайдалуу, окугула, бул да илим. Адамдын жүрөгүнө эмне пайдалуу, окугула, адамдын бооруна эмне пайдалуу, окугула. Бул өтө маанилүү нерсе. Мисалы жүрөк өмүр бою кызматыңда. Минип жүргөн машинаң болгону сени ташыйт. Болсо турат, ошого эң кымбат майды куясың. Бирок сенин жүрөгүң сага өмүр бою кызмат кылып атат, сенин денеңди көтөрүп жүрөт, рухуңду көтөрүп жүрөт, ошого эң жаман тамактарды берип атасың. Күнүгө 100.000-ден ашык жолу согот жүрөк, билесиңер. Орто эсеп менен bir өмүрдө 2 миллиард жолу жыйрылат экен жүрөк. Элестетип көр, 200.000 метр куб канды өткөзөт экен bir өмүрдө. Ошол жүрөккө туура тамактарды бергиле. Баягы мисте бар го, аябай пайдалуу экен да. Анда калий бар экен 47%, магний бар экен 27%. Ошону жесең аябай пайдалуу экен. Баягы кадимки эле биз колдонуп жүргөн зайтун майы бар го, орусча оливковое масло деп койсоңор го. Ошондон күнүгө жарым кашык ичсең, кан тамыр аркылуу келген ооруларды 15% азайтат экен. Анда оли деген кислота бар, андан кийин омега 3 деген аябай пайдалуу зат бар. Ошондой тамактарды туура жеп үйрөнгүлө. Кийингенде туура кийинип атасыңбы, туура эмес кийинип атасыңбы? Синтетикадан кийбе деп канча жыл айтат. Ден соолукка пахтадан жасалган, жүндөн жасалган аябай пайдалуу деп канча жыл айтат. Жашырчу жериңди жашыр, көрсөтпөй турган жериңди көрсөтпө. Кыштын күнү киндигиңден бирөөгө эмне кереги бар? Киндигиңди көрсөтүп жүрөсүң, ошо менен өмүр бою төрөбөс болосуң. Төрөбөгөндөн кийин укум тукумуң жок, кийин картайганда сен сулууң кеткенде карап сүйө турган адамың жок. Эң бактысыз аялды мен ошо деп эсептейм. Улоону кандай кылыш керек? Мына үй курганда, мисалы, даараткананы кандай куруш керек? Бул да илим. Күн кирип тургандай кыл, чыкканда көңүлүң ачыла тургандай кыл, даараткана кыбланы карабай тургандай кыл. Бүт бардык илим. Үйлөнүштүн илими өзүнчө. Мен дайым айтам го, бай кызды тандасаң кул болосуң, сулууну тандасаң кароолчу болосуң, ыймандууну тандасаң бактылуу болосуң. Эмне үчүн биздин кыздар кийинки мезгилде өңүнө карап калды, кашына, чачына боёп, бетине шпаклевка коюп, анткени эркектер ыйманына, жүрөгүнө карабайт да, өңүнө карайт, ошон үчүн буларды алдап коюш оңой эле деп туруп ошагына. Эгерде жүрөгүнө, ыйманына караганда кыздардын бардыгы адебине иштемек, ыйманына иштемек. Ошон үчүн балдар силерден да көз каранды. Ошон үчүн кыздар сүйүнүп атат, балдар мынтип калды. Кыздар силер дагы өңүнө көп карай бербегиле. Азыр Кореянын сериалдарын көрүп, ошолордун көмүр кыла берип туруп, карагыла, биздин келишкен жигиттерибиздин бардыгы назик болуп барат. Чачтарын боюп, каштарын терип, ушинтип отурсак каяка барабыз бир Кудай билет. Ошон үчүн берекелерим, жашоонун маңызында ушунда. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Илим өтө маанилүү. Бир
чоң акын падышага жакшынакка ырын окуп берет экен. Жакшынакка ырын окуп берсе, падышага бали бир да ырдын маани маңызын анча түшүнбөптүр, ага кызыкпаптыр деле, бирок айтыптыр, элге журтка мактаныш үчүн, берешелдигин көрсөтүш үчүн айтыптыр. Сен ушул ырың үчүн канча алтын сура, мен байлыгым жетет, мен сага берем деген экен. Акынга алтындын кереги жок, жазган сөзүнүн маанисин түшүн, ошол маани берет. Аябай ичинен кап болот да айтат. Падышам дейт, мага алтындын анча да кереги жок дейт. Бирок ушунча айтып калдыңыз, мейли мен сурайын, көп деле алтын сурабайм. Куранда канча сан болсо, мен ошолорду айтайын, ошончо алтын берсеңиз болот дейт. Айта кой десе, жараткан бирөө, ушундай аят бар билесиңер. Десе, бир алтынды алып келдирип берет. Анан айтат, экөөнүн экинчи кылып кубалап чыкканда, бул Тоба сүрөсүндө эле ошону айткан мезгилде 2 алтын алып келип берет. Анан 3 жөнүндө айтат. 3 алтын алып келип берип атат. Жараткан үчөө дебегиле деген жер бар го, билесиңерби? Алла Тааланын үчөө дебегиле. Анан 4 болчу, 5-чи ит болчу дейт. 3 болчу, 4 ит болчу дейт, 4 алтын алып келип берди. 5 болчу, 6-чысы ит болчу дейт, 6 алтын алып келип берди. Анан айтып атат, 7 кабат асман жаратылды, ошончо эле жер жаратылды, 7-өн алып келип берди. Аршты көтөргөн 8 периште жөнүндө окуп атат, 8 алып келип берди. Жакшылык иш кылбаган, жамандык менен алек болгон 9 адамдан турган жамаат бар болчу деген дагы аят бар, карасаңар, 9 алып келип берди. Анан оңго толуктады деген жери бар, аны алып келип берди. Юсуф пайгамбар жөнүндөгү сүрөдө айтылат, мага ай менен күн анан 11 жылдыз сажда кылып аттыр деген жер бар. Ошондо 11 алып келип берди. Айлардын саны 12 деген дагы аят бар. Ошону алып келген мезгилде, 12 алтынды алып келген мезгилде акырын кулагына келип туруп, вазир сурап атат дейт. Падышам, сурансам болот. Канча алтын алса, үстүнө ошончо алтын кошуп бериңиз дагы, бул сооданы токтотуңуз, болсо утулуп калабыз дейт. Анан мен аягына чейин угам дебедим, калганын берем дебеди деп ачууланганда дагы келип сураган экен. Азыр Юнус пайгамбарды 100 000 адамга, же андан да көбүрөөк адамга элчи кылып жөнөткөнбүз дегенди окуп коет, андан кийин алтыныбыз жетип уят болуп калабыз деген экен. Ошон үчүн илим билим ушунчалык бийик нерсе. Кийин эгерде бир кыздын колун сурап барсаң, ата-энеси бербей койсо болот. Анткени сенин тегиң андан төмөн. Тег эмне менен ченелет? Бул кесип менен ченелет. Мисалы, илим менен алек болгон караганда, дыйканчылык менен алек болгон тег төмөн турат. Эң жогорку тег билесиңер. Эл башкарган, жер башкаргандар айтат го, мен атам бий болчу, бай болчу, молдо болчу деп. Бирок сенин тең төмөн болсо, ал кызга тең эмессиң, ата-апасы бербей койсо болот. Ошол кызга тегиң жагынан тең болсоң болот, кантип илимиңди көтөрүп. Ошогочу илим билим менен аябай дос болгула. Ниетиңерди оңогула. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, жүзүңөр дайыма жарык болсун. Максатыңар бийик болсун, ошого умтула бергиле. Мен ишенем, Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Мен дайыма тилек кылат элем. Бирок тилекке жараша ой да кете берет. Мен жакында бир илимди үйрөнүп атам. Нейролингвистикалык программалоо деген. Орусчасы нейролингвистика программирование. Нейро деген ме деген сөз. Лингвистика деген тил деген сөз. Программирование, стратегия, максат. Сенин оюңдун, сөзүңдүн вербалдык жана вербалдык эмес сөзүңдүн мээңе таасири. Мээңе таасир эткени мээ баардыгын башкарып турат. Ошон үчүн мээни башкарышты үйрөнгүлө. Мээңер силерди башкара бербес. Биздин мээ дүйнөдөгү эң кымбат мээ, билесиңерби? Анткени маслада иштебей турган мээ. Япондор канча иштетип койду, немистер канча иштетип койду. Биздин мээ дың жер да. Ошону иштеткилечи берекелер. Үмүтчүлөрдө көзүңөрдөн көрүп турам. Көзүңөрдөн от чыгып турат, мурдуңардан түтүн чыгып турат. Азыркы жаштардын деңгээли башкача. Жылдан жыл ойсуп турабы? Азыр биз жетпегенге силер жетесиңер. Мен мурда айтат элем, саясатка келбегиле, саясаттан алыс болгула, келгилечи батыраак саясатка. Тиякта аз болуп атабыз. Чындап, күйгөн балдар келсинчи, ниети жакшы балдар келсинчи, иштейм дегендер келсинчи, жалаң эле чөнтөгүн ойлогондор, байлык бийлик топтойм дегендер келбесинчи. Мен тилегим ошол. Ошон үчүн билесиңерби, убагында Бакай ата Семетейди кандай күткөн? Эсиңерде барбы? Азыр мен келечек муундун батыраак эле аманат мойнуна алышын, өлкөнүн жоопкерчилигин мойнуна алышын ошондой күтүп аткан учурум. Карегим карайып барат. Берекелерим, ошон үчүн окугула, уктабагыла, өмүр бат эле өтүп кетет. Уктабагылачы, иштегиле, бириңе бириң дем бергиле, күч бергиле. Өсөр элдин балдары деп бирин-бири колдошот деп, өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот деп. Бириңди бириң колдо, бириң-бириң кордобо. Бирөөнүн жакшылыгына сүйүн, ошол жакшылык сага келет. Бирөөнүн бир муктаждыгын чечип бер, ошол муктаждык сенде болбойт. Адамдын көңүлүн көтөр, ал колунан келбесе жок дегенде көңүлүн чөгөрбө. Аркадан жакшы сүйлө, ал колунан келбесе жок дегенде жаман сүйлөбө бер экен.
Тилден колдон пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин. Анткени ар бир амалың, кадамың, сөзүң үчүн жоопкерчиликтөр бар. Ыйманыңар менен илимиңер бирге кетсин. Болбосо бири кетип, бири калып калса, же атеист болосуң, же фанатик болосуң. Ошон үчүн адамдын баасы амалында дейт, амалдын баасы ыкыласында. Бир ишти кылсаң ыкылас менен кыл. Ниетти башында түздө. Азыр кесип тандап атасың, илим алып атасың. Бул жака келатканда кандай ниет менен келдиң? Башында түздө, ортосунда түздө, анан аягында түздө. Айтайын дегеним, өткөндө бирөө айтат, мен таксист болуп иштейм дейт. Кээде караңгыда баратканда бир байкуштар жөн алып кетейинчи деп токтотом дейт. Ниетим жакшы дейт. Тиги отургандан кийин ниетим бузула баштайт дейт. Азыр акчасын берсе алып эле койбоймбу деп. Анан баратып дагы ортосуна бир оңдойм дейт. Кой, мен жараткандын ыраазылыгын алып атпаймынбы деп. Анан кийин түшүп аткан мезгилде акча сунат дейт, ошондо ниетим бир бузулат дейт. Мен сураган жокмун, өзү берип атпайбы деп. Ошондо да ниетимди бир оңдойм дейт. Бирок нафсимди бир жеңгенден кийин ушунчалык бактылуумун, ушунчалык кубанычтуумун дейт. Ошого жүрөгүңөр таза болсун, оюңар таза болсун, амалыңар таза болсун, кадамыңар таза болсун, ниетиңер таза болсун, пикириңер таза болсун. Ошондо жүзүңөрдө нур болот, жүрөгүңөрдө иман болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бардыңарга бакыт тилейм, оңмак тилейм, кең келечек тилейм. Чоң рахмат кыздарым болду. Менин агамдын бир сөзү бар да, булбулдун үнү болсо да уккум келбей калды деген. Эрте менен келдиңер, экзамен тапшырдыңар, эртеден кечке берде отурасыңар, таза аба жутсак болот эле, курсак ачты, кетсек болот эле дегендерге булбулдап келип сайратып койсоң деле каргадай көрүнүп тура берет. Ошон үчүн токтоттум, бирок дагы бир деген суранып коеюн. Адамдын акыретте таразадагы эң оор амалы кайсы билесиңерби? Эң оор амалы таразадагы жакшы кулк мүнөз. Кулк мүнөздүчү ушунчалык оңдогула. Жаш баланын кулк мүнөзү жакшыбы же жаманбы биз төрөлгөн мезгилде? Жок, жаман. Адамдын табияты ошондой. Жаш баланын мүнөзү жакшы дейсиңер, барып туруп бир шоколадты көрүп алып, бер десе бербей көргүлөчү эмне кылар экен? Сальто таштайт, кыйкырат, өкүрөт, бакырат, сындырат.